Assalamu alaikum туғандар, достор. Сіздерге тахограф жөнінде айтып берем, Құдай берсе. Тахограф жөнінде сұраған екен, қандай іштейсіңдер, уақытты қантып білесіңдер депчи. Тахограф қазір бізде Испанияда ертеменгі саат 7. Тахограф жөнінде айтып беремін. Неге туғандар? Тахограф 88 saat 41 minut уже ес алдым. 4 күн 5 күннен бері ес алудам. Маға азыр сменді ача туран болсам 4,5 saat уақыт береді. 4,5 saat өткеннен кейін 45 минут ес алышым керек. Анан кейін дагы 4,5 saat уақыт береді. Общий 9 saat уақыт береді. Бұны бұяқта мынадан башқарабыз. Onun içinde benim çip kartam var. Onun içinde toys. 1-2 çip karta düşüyor. Bu yaka menki, если 2 напарник болып отырамыз жоқ, екіншісі bu yaka düşüyor. Hazır сменді ашабыз, бірінші очередте. Смен. Вот, водитель 1 дегенде. Жақынырақ көрсетейін, водитель 1. Начало страна, конец страна шығады. Біздікі начало страна, біз азыр мен тұрған жерде ачабыз, мында өзінің немелері бар. Португалия, Өзбекстан, Украина. Біз Испанияны ачабыз. Италия, бұл Франция, Австрия. Бұл осы еменікі. Испанияныкі. Испанияда бұл региондар бір еле İspanya'da ушундай бар, башка мамлекеттерде жоқ. Уже биз мына саат 7-ден 15 өткөндө сменди ачтык. Мына биз табуреткада турабыз, табуреткада азыр буну эмеге алмаштырабыз, рабочийге. Уже меники мына молотокко коюлуп калды. Уже менин рабочий эмем башталды. Рабочий күнүм башталды. 7-ден 15 өткөндө эме боло турган болсо, 8-ден 15 өткөнгөчө менин убактым бар уже. Рабочий время. Мен эгерде ошонун ичинде айдай турган болсом, 9 saat гана айдай аламын. Анын ичинде жүк түшүрөмүн, заправка кыламын, жүк жүктөймүн, жүк жүктөсөм анын ременini байлайм. Ошонун баары эмеге болуп кетет ошол 13 сааттын ичинде. Эгерде кыска убакыт боло турган болсо, например, 9 saat эмес, 5 saat айдасам же 4 saat айдасам деле уже менин убактым бүтөт. Мисалы үчүн 13 saat убакыт бериле турган болсо, ошол 13 saаттын мисалы үчүн 10 saatта 9 saat деле жаап койсом боло берет. 9 saatта жабамбы, 13 saatта жабамбы, уже мен ошону жапкандан кийин 11 saat как положено эс алышым керек. Мисалы үчүн жанагындай эмени жабып, сменди конец страна. Мен, например, Испанияда туруп Францияга өтүп кете турган болсом, Францияда сменди жабам дагы. Ошентип бүтүрөбүз. Азыр мен буну тартуудам, эртең кечке чейин, Кудай буйрса, каяка барсак, ошол жерде барып сменди жабып эме кылышка аракет кылам. Менде мурдагы жумада 31 saat айдаптырмын. Ага, мен уже ачканыма 1 минут. Молоток уже 1 минут. Кудай буйрса, бисмилля деп ишти баштайбыз, туугандар. Навигатор жөнүндө айтып берейин. Биз Айго деген навигатор иштетебиз. Азыр координат жөнөтөт бизге. Координат боюнча координаты дейт. Ушуга жөнөткөн координат боюнча адреске барам. 584 165 843 522 5
Мына машина немеси длина 18 метр, ширина 2,5 метр, высота 4 метр. Трейлер бар. Вообще 7 метрлик жер. Мына тугандар, азыр жөнөдүк иншалла. Буюрса 10 тонн 15 минутта жетебиз. Азыр, например, мен жүрүп баштасам, манабу молоток баллонго айланат азыр. Автоматически түрдө айланат бул өзү. Мынакей. Ушинтип бул өзү автоматически түрдө эсептейт. Эмеге келдик, Испаниянын Барселонага жакын, Францияга аз эле убакыт калды. Бүгүнкү иш убакыт бүттү, Кудай буйрса. 8 саат 19 мүнөт айдапбыз бүгүн. Эртең менен 7ден 15 өткөн болсо, азыр 8ден 11 мүнөт 4 мүнөт убакыт калды. Жалпыбыз мына токтогондон кийин өзү автоматик түрдө столго табуретка түшүп калат. Водитель начало страна эмес, конец страна, биз уже жеттик да. Испания, район Каталония. Жабылды. Мынакей ушул бойдон 9 саат туруш керек экен. 9 саат минималка, 11 саат максималный. Өтө эле эме малда 9 саат айдайсың. Тугандар, ушундай паркингге келдик. Закрытый паркинг. Заправка кылып туруп 200 литрден ашыгыраак заправка кылсаң, чек менен эмеси бар. Штрих-коду менен кирип эме кыла бересиң. Жата бересиң. Мен азыр бuyakta туалет, душтарды эмелерин көрсөтөм. Условияларын. Мынакей, ушундай чоң паркинг. Бияк полный тосулган айланасы. Биякта магазин, фитнес-клуб, тагы немелер бар, биякта заправкалар бар. Ушуну мына жерге койдум. Узакта душ, туалет, мусорка. Мына жактан, бияктан да эме менен чыгасың, только жанагы чек менен чыгасың. Чужой адамдар киргенге болбойт. Самын, ысык суу, сушилка кол кургатканга. Биякта кофе, чай ичкенге болот. Болбосо сушилка, кийим жуугандан кийин. Бияк болсо кир машине. Кир машинени жууп, кийимдерди жууп, бияктан кургатып кете бересиң. Бияктан кофе алып ичсең болот. Мына туугандар. Европадагы шарттар. Бияктан киресиң. Чыкканда мына жерге баягы чектин эмесини, штрих-кодун көрсөтсөң, ачат, чыгып кетесиң. Таза. Францияга дагы 45 километрдей калды. Биякта продукту арзан, продукту кылып эртеге дальше кетебиз. Эртең через Франция, Италияга кирип кетебиз туугандар. Аман болуңуздар. Кимде ким келемдей турган болсо, ийгилик, Аллах Таала ишини жеңил кылсын туугандар. Аманчылыкта жолугайлы. Баарыңыздардын үй бүлөңүздөргө тынчтык.